Достор жана кесиптештер, баарыңыздарга салам. Кээ бир менеджерлер клиенттерине консультация берип бүткөндөн кийин ушул сымал алакандай болгон бир кагазга квартираны алуу шарттарын жазып беришет. Бул андай да эле туура эмес жана кооз адапке да жатпайт. Бул кагаз компаниянын жана сиздин деңгээлиңиздерди көрсөтөт. Мен кесиптештериме ушул процессти жок дегенде Google Sheets баракчасы деңгээлинде автоматташтырууну сунуштайм. Бул консультант эсептегичи. Мындай баракчаны клиентке уялбай сунуштай аласыз жана ага түшүнүктүүрөөк да болот. Бул жерде толук маалымат болот. Толтуруу оңой жана көп убакытты да эле талап кылбайт. Бул сизди калькулятор менен көпкө эсептегенден да куткарат. Ошондо клиент үйүнө төмөнкү маалыматты ала кетет. Сиздин компанияңыздын логотипин ал баракчаны O5 бетер кооздойт. Турак жайдын аталышын, юридикалык дарегин, сатып алынуучу мүлктүн түрүн, долбоор боюнча үйдүн кабаттарынын санын, тандаган кабаттын, тандаган бөлүмүнүн санын, тандалган аянтты, 1 чарчы метрге болгон баасы, сом менен жана доллар менен учурдагы курс боюнча жана банкты да тандаса болот. Мүлктүн жалпы наркын, мүлктү рассрочкага алчу болсо, баштапкы алдын ала төлөмдүн суммасын, бөлүп төлөө үчүн калган сумманы, бөлүп төлөө үчүн айлардын санын, ай сайын төлөнүүчү төлөмдүн суммасын, курулуштун учурдагы этабын, үйдү тапшыруунун болжомолдуу датасын, менеджердин аты жөнүн жана анын телефон номерин. Колдонуу үчүн болгону ачык сарыга боелгон кутучалардан керектүү маалыматты тандаса же жазып койсо жетиштүү. Бирок алдын ала бир аз керектүү маалыматты info аттуу баракчада тийиштүү ачык сарыга боелгон кутучаларга киргизүү зарыл. Бул консультант эсептегичин акысыз колдонсоңуз болот. Бул үчүн сиз видеонун описаниясында берилген шилтеме менен өтүп, өзүңүз үчүн көчүрмөсүн түзүшүңүз керек. Ушу менен көргөзмөбүз бүттү. Пайдалуу куралдар тууралуу видеонун кийинки чыгарылышын өткөрүп жибербөөңүз үчүн каналга жазылыңыз жана коңгуроо менен лайкты басыңыз.